19-январга карата күндү маанилүү жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Саламатсыздарбы? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкектеги көмүскө иштеген Put TV Жизнь деп аталган клиниканын 8 кызматкери кармалып, мекеме жабылганын маалымдады. Атайын кызматтын билдиришинче, клиника өзүн аракештик, баңгиликтен арылууга жардам берүүчү жай катары сыпаттап келген. Жеке менчик медико-психиатриялык мекеме деп аталганы менен ишмердүүлүгүн мыйзамды одоно бузуу менен ишке ашырчу. Атап айтканда, борбордун кызматкерлеринин басымдуу бөлүгүнүн медициналык билими жана лицензиясы болгон эмес. Бейтаптарды катаал шартта кармап, баш ийбегендерин караңгылатылган терезелер, тосмолору бар изолятордук бөлмөлөргө жайгаштырып, тышкы дүйнө менен байланышын чектешкен. Бейтаптарды керебеттерге таңып, электрошокер, калтек жана сойл сымал буюмдар менен күч колдонулган. Ошондой эле 7-8 саат даараткана менен жеке гигиеналык каражаттарды колдонууга чектөө коюп жазалашкан. УКМКнын маалыматына таянсак, ушундай реабилитациялык ишмердиги үчүн ар бир бейтап айына 80 000 сом төлөп келген. Азыр борбордун 8 кызматкери кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети катыштыгы бар башка жарандарды аныктоо боюнча иштер уланып жатканын билдирди. Ошондой эле, жабыр тарткандар болсо 5331 телефонуна кабарласа болорун эскертти. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Камчыбек Ташиев Кыргызстандагы күрөөканалардын ишмердүүлүгүн текшерүүнү тапшырды. Мындай тапшырманы Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети төрагасы 19-январда АСМ аттуу адамдын ишмердүүлүгүнөн жабыр тарткан жарандар менен жолугушуу учурунда айтты. Маалыматка караганда, мурда бир нече жолу соттолгон жаран көптөн бери күрөө жана сүткорлук менен алектенип келген жана атайлап кысым көрсөтүүчү шарттарда жана жогорку пайыздык чендер менен каражат берип, андан кийин пайда болгон карызды алардын кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу үчүн колдонуп жүргөн. Бул иш боюнча Шелковый пути, Art Development компанияларынын 89 үлүшчүсү жана бир нече жеке тараптар жабырлануучу деп табылган. Ушул окуядан кийин Камчыбек Ташиев бардык күрөөканалардын ишин текшермей болду. Текшерүү салык кызматы жана Улуттук банктын катышуусунда өткөрүлмөчү. Адистер күрөөканалардагы займ берүүнүн шарттарын жана пайыздык үстөктүн өлчөмүн текшерет. Проверить всех ломбардных компаний, всех, с привлечением сотрудников налоговой инспекции, сотрудников Национального банка, так, проверить. Не больше 30%. Если кто-то больше 30% кого-то привлекает или у кого-то изъяли какие-то средства, возвращать всех хозяевам. Если они потерпят до 30%, работает. Не потерпят, пусть закрывается. Кыргызстандын жазуучулар союзу Чыңгыз Айтматов тууралуу талкуулар боюнча билдирүү таратты. Буга чейин журналист Эрнис Кыязовдун подкастына маек курган каржы полициясынын мурдагы башчысы Сыймык Жапыкеев Айтматовдун чыгармалары хидаят бербейт. Укмуш деле сюжет эмес. Кыямат романын эки карышкыр жөнүндө 5 тыйындык бирдеме деген тариздеги сын айткан болчу. Чыңгыз Айтматовдун атына шек келтирген жана чындыкка туура келбеген сөздөрдү негизсиз деп эсептейт. Кыргыздын укура адабиятын жана улуттук нарк населин тепсөөгө жол бербөөгө чакырат. Коомчулуктун пикирин эске алуу менен Сыймык Жапыркеевке тиешелүү тараптар мыйзам чегинде укуктук баа берүүнү максаттуу деп эсептейбиз, деп жазылат жазуучулар союзунун билдирүүсүндө. Ал эми Улуттук илимдер академиясынын Чыңгыз Айтматов атындагы Адабият институту, Айтматовдук эл аралык коомдук академия, Айтматов эл аралык клубу, Айтматов эл аралык фонду жогорку кеңештин депутаттарына, мамлекеттик катчыга, маданият, маалымат жана жаштар саясаты министрлигине кайрылуу жолдоп, жазуучунун чыгармачылыгын коргоочу мыйзам иштеп чыгууну сунушташты. Маселе коомчулукта кызуу талкуу жаратып, айрым колдонуучулар экс-чиновникти жоопко тартууну талап кылып жатышат. Бул маселе бүгүн 19-январда жогорку кеңештин комитет жыйынында да көтөрүлдү.